аэропортто таштап салышкан жок. Москвадан Ошко келген дарыгерлерди салтанаттуу түрдө кучак толуу гүл менен тосуп алышты. Ошко Москва шаарынын 15 медициналык кызматкер учуп келди. Бул тууралуу Ош шаардык мэриясынан билдиришти. Анда медиктерди Ош эл аралык аэропортунан Ош шаарынын вице-мэри Эмилбек Шадыханов тосуп алганы айтылат. Кыргыз өлкөсүндөгү кесиптештерине COVID-19 жана пневмония менен күрөшүүсүнө жардам берүү үчүн келген дарыгерлерди тосууга жергиликтүү калкта келген. Аларда салтанаттуу түрдө кучак толуу гүл менен тосуп алышты, деп айтылат маалыматта. Кечээ 18 июлда Ош эл аралык аэропортуна Авиа Трафик Компани авиакомпаниясынын Москва-Ош багыты боюнча чартердик каттамы менен 153 кыргыз жараны кайтып келгени жана алардын арасында медицина кызматкерлери дагы бар экени кабарланган. Маалымат булагы Супер. Жыт жана дам сезүүнү жоготуудан башка коронавирустун эң баштапкы симптомдорунун бири аныкталды. Коронавирустун эң баштапкы симптомдорунун бирин испан окумуштууларынын тобу аныкташты. Бул тууралуу JAMA Dermatology журналына алардын макаласы жарыяланды. Окумуштуулар байкоо жүргүзгөн бейтаптардын 29%-нын оозуна майда жаралар каптап чыгып кеткенин көрүшкөн. Бул жаралар коронавирустун башка симптомдоруна караганда 2 күн мурда пайда болгон. Окумуштуулар азырынча жаңы симптом ооругандардын арасында канчалык жайылганын аныкташы элек. Маалымат булагы Супер.